Aleyküm assalam. Bizim Sıkkol cemaati geldi hazır. Bugün Araşançılar, tuğanlar Talastık tuğanlar, Talastık Araşançılar bugün bizde konoktop жатат. Жалпы Россия, Молдовия туğanlar, Kırgızстанның bir kança өкілдері білесіздер, kança регионда kança жамаат бар, бүт барын коноктоп, Қазақстандан, Өзбекстандан, Молдовиядан туğanlar, Грузиядан, bir kança өлкөдөн келди, Россиядан келди туğanlar. Биздин Кыргызстандын жерден келген, биздин өзүбүздүн агалары бар. Кыш келипсиздер. Алейкум ассалам, кандайсыз? Кыш келипсиздер. Кандай шейх? Ассаламу алейкум. Иштер жакшы отурсузбу? Келиңиздер, биздин Арашанчылар. Машалла. Өзбекстан нарындык тугандар. Хош келипсиздер. Кандайсыз? Жоксуз го? Ассаламу алейкум. Кандай жакшы? Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Хош келипсиздер, байка. Ассаламу алейкум. Все хорошо. У вас как? Ысыккөл, Александровкадан Мухаммед Шарипов келди тугандар. Көрүп атасыздарбы? Бул жакта биздин мына дагы эле элдер кирип бүтпөйт. Машалла азыр. Негизи мына ушундай койдун артынан чогулат деген сөздөрдү эмне ойлоп көрүңүздөр. Биздин Казакстандан келген коноктор өтө сыйлуу коноктор. Кенжебек байкебиз дагы Maşallah. Anlaysınız. Selamünaleyküm. Anlaysınız. Talas'ın en aksakallı Mars Bayköz olacaklar. Aleyküm assalam. Yürüyün. Bizim Talas oblusunun жаңы koordinatörü Marlis Bayköz. Öte jaş ağabey. Evet, Marlis Bayke tanып алгандар мына бул жакта Марlis Байкебиз. Машалла, кана. Бул өтө жакшы саамалык тугандар. Канча бир 200ден ашык киши келди го дейм. Жалпы баш. Кудалар кирле. Эртең выставка болот тугандар. Өтө күчтүү кочкорлор келиптир. Негизи Таласка келип, эрте менен Таластагы Райкан Алканов атындагы ипподромдо выставка болуп өтөт, эл аралык. Биз студенттер менен мына биздин ар кайсы өлкөдөн, ар кайсы региондон, өлкөбүздүн ар кандай бурчунан келген агаларыбыз келип мына уюштуруучу Анаке Лопес чыга бердиң. Иншалла чыгат Кудай кааласа. Чемпиондо атат, чемпиондо атат, машалла. Биздин Баткен жамааты каяка кеттир мына? Баткен жамааты биздики бул жакта бир стул болуп олтуруптур. Бул Өзбекстандан келген делегация, Казакстандан келген делегация. Жандос агам кана мен Жандос агам? Куаныш ага? Машалла. Кандай керемет жер, Арашанчылар деп ушуларды айтат. Талас өлкесіне қош келдіңіздер. Барлығыңыздарды аман есен біздің айлымызға жеткеніңіздер менен шын жүректен бүгін тойдың ашılışı болды. Бұл жерде бізде көп ұлтты шет мемлекеттерден бірнеше мемлекеттерден келіп жататын айтып кетті. Россия, Қазақстан, Өзбекстан, Грузия, Молдова, жана башка бізден Кыргызстандан 7 областан келіп жатат. Расмитинга уважаемые гости, вновь прибыли, я сказал, с России, с Казахстана, Узбекистана, Грузии, Молдовы и 7 областей нашей республики. Поэтому вначале я хотел бы сказать, Таласская область, это один из 7 регионов Кыргызстана. И вот впервые в Таласе мы проводим международную выставку. Уже лет 5 мы занимаемся Арашаном, делали областные выставки, районные на разных уровнях, но международная выставка впервые. Цель нашей выставки, чтобы
породы араша, любители породы араша, приехав в Талас, увидели наши достижения. Каких достижений мы достигли по Таласской области? Наши представители бывали в ваших странах, вот ездили в далекую Молдову, недавно съездили в Казахстан, даже 2 точки. Были в Ташкенте, в Узбекистане, очень, как нам рассказывали, прекрасные выставки. И каждым годом выставки проходят на высоком уровне, каждым годом все лучше. Показатели наших пород по весу, по росту, каждым годом во всех наших странах они идут выше и выше. Например, мы рассказывали в Кыргызстане по коневодству, скотоводству, птицеводству и других отраслях сельскохозяйства. На таком уровне выставки не проводятся или не проводятся пока. Но именно овцеводство и порода расшат, я думаю, достигли хороших успехов. Завтра у нас, дай бог, выставка, поэтому сегодня той, как мы сказали. Всем желаю здоровья, чтобы у нас и в каждой ваших странах были очень хорошие достижения, хороших успехов в сельском хозяйстве. И, как говорится, у нас тамамдар татуусун, урматтуу туугандар. Жакшы отуруңуздар. Саламу алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу туугандар. Мынакей биздин бүгүнкү иш аракетибиз эртеңки күн болуп атат. Эл аралык көргөзмөнү ушу Талас жергесинде өткөрөйүн деп чечтик. Кудай буйрса эртең өткөрөбүз. Ошого мынакей биздин туугандар ар кайсы областтан келип, именно биздин Талас областынын койлоруна, кочкорлоруна баа берет деп ойлойм. Жана келжеге досум айтып кеткендей, силер жюри обласына да Таластын кандай жетишкендикке жеткениңизди. Анан биздин бардык жерге кыдырып, мынакей Казакстан, Өзбекстан, Молдова, Грузия, Россия болуп бардык менен катышып, мынакей ушундай иш-чара алып атабыз. Ушул ынтымагыбыз биздики арта берсин. Эртеңки өткөрө турган көргөзмөбүз алдан жакшы деңгээлде өткөрүүнү аракет кылайык. Бүгүнкү тойлар менен аман тартуу болсун. 2021 жылдан бери ушеги эсилетип күтүп, ар деңгээлде Кудай шүгүр. Баардык эмесин эт жагындагы баардык эмесин дагы, массивнасында дагы, бес пайымчадагы, анан кийин аял эметкенде Москвага канын текшертип. Өте самый главный ошеги да, көрөрдүн различиясын текшерип чыгып, ошо Москвага жөнөтүп, анан кийин канын текшертиргенде, ошондо Исардан отличиясы баары келди. Это жаңы порода деп. Ошегин алгандан кийин бизде өстөйт да. Действительно, это жаңы порода. Ошеги жаңы порода түзгөндө, ошеги арашанды түзүп атканда 20-ка деп, мен өстүрөп 3-мөсүн 20 депчи. Ошо балдар ошеги 20-ка турган. Ошо балдар ошеги колдоп турушуда. Ошега жөнөтүп атканда канча чоң ошеги, ошеги баары ошеги исикелер, атлеттерди жүрүп аткандары ошо 20-ка баары ошо пароданы түзүш үчүн бизде министерство эмеси требованиясы бар да 5000 парода 5000 койдун башын исследовать этиш керек болчу. Это 5000 баш бир типтүү мал болуш керек болчу. Ошондо биз кыйналганбыз, ошондо мынакей департамент болуш керек. Ошо Чүй, Ысык-Көл, Талас. Ошо 3 областтын балдары ошо колдоп берди. Ошондо 5800 башты аналитик байкалардан өткөргөнбүз. Баарын исследовать эткенбиз. Ошондон ушеги порода түзүп, ошеги министрликтен приказ чыкканда, Кудай буйрса, 15-акырын постоянно ошеги Арашанын эмеси туугандыгы койсо болот. Ошон үчүн сиздерге бир ушеги жакшы күндөрдө өтөбүз, майранда болобуз, ойлоп атабыз ушеги. Ушундай жакшынакай
toyunları kanalda sizlerle çok rahat tavsiye я хочу это приветствовать наших гостей, помочь и наших друзья. С праздником вас, с приездом вас, удачи вам, дай Бог вам тоже здоровья. Эми вода sizlerle çok rahat. Салам алейкум гостям с дальнего и ближнего зарубежья. У нас вообще такие, мы, кыргызы, считаемся гостеприимным народом. Поэтому я хотел бы позвать 12 историк сюда представителей с Грузии, с Молдовы, с России, с Казахстана, Узбекистана. Пожалуйста, выйдите, станьте рядом с нами. Вы приехали сюда, чтобы поддержать нас. Мы проводим, это уже по счету 3-я международная выставка кыргызская мясосальная порода рошан. Мне очень приятно, что вот такие гости поддерживают нас. Особенно с Казахстаном. Россия, да. Я бы хотел представить всем, вот это наши гости, которые прибыли из других стран, которые поддерживают. Осы пайғамбарларымыз баққан дейді, қойда үлкен береке бар дейді. Мынау араша породаларымыз Құда қаласа бүтін дүние жүзіне естіле берсін, жария болсын. Мынау келген кісілер, блогерлер бар, сол порода қызыққан басқа мемлекеттің азаматтары бәрі осы породаның ары қарай атын шығарып, одан да биіктерден көріне берсе, бұл порода дүние жүзілік статуста Қазақстанның Байзары деген породасымен тіктесіп, жарысып жүрсе деген ой бар. Международный дейміз, халықаралық выставкаларымыз болып жатыр. Анвар ағамыз бастап, бірге бастап 2018-де бастадық. Соны қазір Қырғызстан жалғастырды. 2 жыл болды, Өзбекстан қосылды бізге. Міне биылдан бастап Россияда, Ингушетияда болды. Бұл салт дәстүр болып, әр мемлекетте осындай халықаралық выставкалар болса, ең бастысы біз бауырлар бір-бірімізбен аралассақ, сыйлассақ, бір-бірімізге құрметімізді білдірсек, осылай бірге дастархандас болсақ, ең үлкен бақыт осы деп ойлаймын. Ертеңгі Құдай қаласа болып жатқан халықаралық көрмелеріміз өте биік дәрежеде өтсін. Бәріне тамсанатындай біз қызығып, мына породаға жаңа қошқарларды көріп, Мейірман байке айтқандай чемпиондарды алып кетіңіздер деп жатыр дейді. Ол просто Мейірман байкенің бір байқамаған жері бар. Чемпиондардың бәрі шығып кеткенде, енді Құда қаласа Қазақстаннан келіп алып кетіңіздер чемпион болар. Чемпионнан чемпион болар. Біздер Құда қаласа осы жаңа породамен жұмыс істеп жатырмыз. Құда қаласа биылға осы породамызды тіркейміз. Осы арашамен бірге тектесіп, біргелесіп, жарысып, қызықтырып айтады ғой. Қасында бір серік болатын болса, сенімен жарысып, осы жаңа порода бойынша, басқа бойынша да бір жарыс болса, орысша айтқанда соревнование дейді ғой. Bir-birimiz aramızda жарысатын болсақ, қызық болады деп ойлаймын. Жалғыз жүрген ол да қызық емес екен. 3 жылдан бері, 4 жылдан бері Қазақстан супер веспен, самый тяжелый веспен чемпион болып жатыр. Содан кейін қызықта болмай жатыр. Қырғызстан что-то молчит. Всех чемпионов продали, да, по-моему? Ассалаумағалейкум, жігіттер, еще раз. Рахмет. Бұл мерсебаны Алла Субханала беріп отқан Kırmızı elimiz, peynimiz, genetlikten, değişen, elegeniz Allah Subhanahu bildirip uşul araşan parolasını veriyorlar. Uşul araşan parolada köp salının boşulan uşul yerde bizden ağalarımız, bir tuğanlarımız oturan. Bir babamız başlanan bu yerde bizden avtorlarımız oturan, aksakallarımız oturan. Rahat Arbetoviç, uşul yerde oturan bütün cemaattın atıdan sizge salam ederek. Uşul araşatlı başını başladık, ayağına yeterek çıkıp,
Рахат Абидовичке bir болжам коелучу жамаат. Кийин ортодо калтырып кеткен эмес, стакан саягына чыгыш керек Рахат Абидович. Катуу сүйлөсөм кечирим сурайм. Жамаат барыңыздарга Аллах оомат берсин, ийгилик берсин. Жерибизде той болсун. Дасторконубузда жакшылыкка жайылсын. Бул жерде бүгүн биздин мына өтө сүйүп отурабыз. Баркенден биздин мына жамаатыбыз келип отурат. Камакчайдан Баркенден болуп, биз дагы чоңоюп, өнүп көбөйүп отурабыз. Анан Мардис үйүндү карап турсам, Мардис бир 10 күн, 15 күндөн бери тынбай, бул жерде тынбай чыккан жүрөт. Мардис өмүрүн берсин дегем. Ар бир областта сендей чыган жигиттер болсун. Бул деген той эмес, чоңой эмес. Мен анын баарын сезип турам. Себеби биз да Баркен областын жакынаран иншалла, жакынаран ичинде биз дагы жакшы мемлекеттик стандарт көрөбүз деген ниеттерибиз бар. Өтө жакшы Мардис өмүрүн берсин. Эл үчүн кызмат кыл, эл бактайт. Кудай буйрса таза жакшы иштей берсең, эл аны сыйлап билет. Ата бардыгыңыздарга Алла субханала таала корооңуздарга береке берсин. Бул дагы өткөндө да айтып кеттим, кой болуп кой жүрөгкө кирип кетпесин. Биринчи адамгерчилик. Бирибизди сыйлап урматташты билели, андан кийин кой иншалла боло берет. Дасторконубуз жакшылыкка жайылсын, тойлордо дагы жакшылык үстүндө жолугалы. Жалпы жамаат Карим ажакабыз сүйлөгөндөн кийин сөз эле албай калып жетеңден сүйлөйсүздөр. Ошентсиңер мына Ош жамаатынын координатору Турсат агабыз бир белгилүү себептер менен келе албай калды. Сиздерден салам айтып кечирим сурап берди. Ошондон ордуна жаңы өсүп келаткан кичинекей мун биз бирөөз болсо да сөз сүйлөп коелу. Биринчиден ушу өткөрүлүп жаткан жыйын тоюңуздар маек болсун. Анан мынау карап отуруп жанагы байкалдыктар койдун да качествосун көтөрбөй биздин ушу Арашан бою чыккандан бери адамгерчилик мамиле коштолор менен дагы сапатыбыз барган сайын мисалы мыкты болуп баратат да. Мисалы кечеге интернетте карап кеткен бир видеодо көрдүңүздөр, Казакстанда соода болуп атат. Өзбек, казак, кыргыз которма түсүп бири чыгып атат да. Ортодо болгон ортомчу койдон эч ким ойлогон эмес да. Карима айтып алдыңыз енді қойды, мен қыстырып кетейін. Ат бұлағы менен бұл болсы дейді да. Ат бұлағы менен бағалансы деп мына айтқанда. Азыр Арашан қойы құлағы менен бағаланып қалды да. Айтарым осы құлақтар ұзын бағаланған Арашан қойлар барымызда болсын. Анан Оштара өтіп бердім дейсіздер. Бізден ақырынан өтіп атауыз да. Чүйтерімден келіп өтпектен таласына өтіп кетті да, күштілердің бары. Құда қаласа таласына көбейсі бізден Ош қаласындағы бізден Арашанға тегіз өтеміз. Анан жана аксакалдар эскерип кетти, биздер Арашанга кызыгып калганыбызга бир ай жылдай болуп калды. Группада Арашанды реклама кылган ачыгыларны карап алтында келдиби келбеди билбейм, Абдырахим деген. Каласы, ошонун оозунан көп нерсе угуп, көп информацияларды алып атабыз да. Жана эми ошо буну түптөгөндө биз даже туу элек бала болуп чыкканбыз да. Айтат го жанагы эгер өмүр бизден өтүп кетсе, эл эркектен эскерсин деп, ошол аксакалдардын Арашан бою кылып кеткен эмгегинен эскерип жүрөбүз. Өтүп кеткендердин бейиши берсин, тирилөргө тазим, барыңыздарга ийгилик, мамиле жакшы болуп жүрө берейик. Kırgızdın geçiresidir, men bugün özüm Barken cemaatına bирок bugün özüm tanıştım. Sebebi biz Bişkek'te durabız. Bizim Barken'in cemaatımız moğun jaşlanga kılıp saatlı jaz ortosuna Barken'de sebebi bir tuğanlar Kırgız eli barız bir tuğanımız inşallah uşul çetten alıp ketken Barken жерinin tavasında tuğanlar daim saatlı karab ortosuna Barken'de jaz koyduk barız. Biz de her şakın esden çıkarmamızda, rahmat. Elimden geldi. Yeminlerimden belirtildi. Ağalarımız öldü uyuşturucularla da özgürce belirtildi. Assalamu alaikum. Dağız bir doğanlar. Assalamu alaikum. Ağızdan gelgen Orus bir doğanlarına Kazak bir doğanlar borçlu olsun. Büyük bir doyumuz doyu olansın. Maspenge, gece öpmenge, Mardis toylordu uyuşturup Arashan kolunda жақсы тойлорду uyuşturup атасыздар. Абдан чоң рахмат. Чүй обласынын кичинекей району бар. Күнчыгышында жайгашкан Темир району бар.
Келин районунун атынан Талас жаматына biz ушундай кичинекей белегибиз бар эле. Арашан бозу. Белек кылып биз ушундай традиция кылып койгонбуз. Ар бир выставкаларда, ар бир областта, ар бир жыл сайын ушундай маекелерде бозу арнап турабыз деп жамат.